Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Taalam bizge үйрөткөн илимди пайдалуу кылсын. Үйрөнүп аткан илимибизди пайдалуу кылсын. Бизге пайдалуу илим, адал рызкы, кабыл болгон амал насип кылсын. Биз балдарды тарбиялоодогу мүшкүлдөр, проблемалар жана аны чечүү жолдору практикалык ошо биринчи сабагын баштаганбыз. Анда биз балдарды тарбиялоодогу чоң жоопкерчиликти жана ошондой эле ал жерде ниетти түздөөнү, бул чоң ибадат экенин, адам ниетин түздөсө кичинекей амал болсо да ага чоң сооп ала тургандыгы жана ага Аллах Тааламдын жардамы, жаап, назары түшүп, ийгиликте боло тургандыгы, ал эми ниет болбосо, ыхлас болбосо тарбиятта кыйын боло турганын баяндап айттык. Жана ошондой эле балдарды тарбиялоодогу алдын ала турган болсо көп проблемаларды алдын алат деп ошол боюнча алымдардын сөздөрүн жана бир нечесин кеп кылдык бажең сабакта. Бүгүн болсо өтө турган темабыз уландысы. Ата эне балдар менен мамиле кылууда өздөрүн ошолордун ордуна коюп, алардын жашоосунда жашап мамиле кылуу деген. Мындай бир жомоктогудай же мисалдагыдай эмес. Биздин убакта мындай эле деп туруп, же болбосо өзү ушунча жашап тажрыйба топтоп алды, көрөгөч болуп калды дегендей. Анан балдары жашта. Нерсени көрө элек, түшүнө элек. Кыргызда айткандай бала баланын иши чала. Адамдын табиятында ката кылат. Табиятында Алла Таалам ушундай жараткан. Ката кылат, кемчилик кылат, күнөө кылат, шалакылык кылат, боштук кылат, жалкоолук кылат. Сен ойлогондой аткара албайт бала. Ошого ата эне даяр туруш керек. Мисалы бир иш берсем, ошол иштин 100% аткара албаса да 50%ын аткарса деле мен ыраазымын дегендей ата энеде түпкүрүндө болуш керек. Эгерде ата эне балдарын өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн түшүнүгүндөй коюп алса, анда түшүнбөстүктөр келип баштайт. Жанагынтип ачуусу келип, себеп 100% талап кылып алды да, андайды аткара албай калды бала. Эгерде алдын ала ата эне өзүн даярдаса, менин өзүмдө канча ката бар, өзүмдө канча кемчилик бар, өзүмдө канча күнөө бар, ушундай эле канча боштук шалакылыгыбыз бар мына 50ге чыксак деле, 40ка чыксак деле дегендей ата эне түшүнүп, ал эми балам көп нерсени көрө элек болсо, кызым көп нерсени көрө элек, жапжаш. Буларда ката андан да көп да, кемчилик андан да көп, жалкоолук андан да көп, боштук андан да көп деп, анан ошонун негизинде мамиле кылса, алардын деңгээлине түшүп, анча мынчаларына көз жумуп, жана ачуу калтырбастан туура мамиле кылганга ата эне мүмкүнчүлүк пайда болот. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинде, Муслимде келген. Бул хадис кудси. Лау лам тузнибу ладахабаллаху бикум ва ла жаа яума би каумин юзнибуна сумма ястагфируна фаягфира лахум дейт. Эгерде силер күнөө кылбаганыңарда, Аллах Таалам силерди жок кылып, кайрадан башка коомду алып келет эле. Күнөө кылып, жана ошондой эле кечирим сурап тообо кылып, жана Аллах Таалам алардын күнөөсүн кечире тургандай кылып. Ушундай коомду алып келмегиле дейт. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген адамдын табиятында күнөө кылат. Адам Аллахтан жөнөтүлгөн периште эмес, Аллахтын периштеде эмес, же пайгамбар эмес. Ошон үчүн адам чоң күнөөлөргө чыгып калат. Эми атайлап мен күнөө кылышым керек экен дебейт. Табиятынан ушундай күнөөгө чыгып кала турган акыбалы ушундай. Ошол нерсени ата энелер жакшы түшүнүш керек. Анан бул жерден эмне келип чыгат? Акыры бул нерсени түшүнгөндө ата эне ошол абалды түшүнөт балдарды. Балдардын возрастындагы ар бир адам баласынын мүнөзүн, бирөө алсызыраак, бирөө күчтүүрөөк, бирөөнүн мүнөзү башкача, чоңуна, кичинесине, кызга мамиле кылган такыр башкача. Баладай болбойт. Балага мамиле кылгандай кызга болбойт. Ал эми ата эне туруп алса, биздин мүнөз ушундай, биз ушундай жаралганбыз, ушундай чоңойгонбуз, мен ушинтип жүрө берем, силер мага ыкташыңар керек дегендей туруп алса, анда тарбияда фашил дегени ийгиликсиз болот. Бул жанагы мисалы кайдимки жана бир врач. Оору келсе эле бир эле дарыны бере берген дейт. Баш ооруп келгенге деле бир дары, ич ооруп келгенге деле бир дары, көзү ооруп келгенге деле бир дары. Менин мүнөзүм ушундай, менин жолум ушундай. Ал ийгилик жаратпайт да. Ал айыктырбайт, баарын бузат да, талкалайт. Мына ошондой эле ата эне дагы бир эле стойкада тура берсе, балдар мамиле кылууда. Баласына деле ошол мамиле, кызына деле ошол мамиле, чоңуна деле, кичинекейине деле. Болду, менин мүнөзүмө ылайыкташкыла. Тарбиясы ийгиликтүү болбойт балдар. Ата эне акылдуу болуш керек.
Даанышман болуш керек аларга. Түшүнүш керек алсыз жерин, күчтүү жерин баланын. Кандай мунун мүмкүнчүлүктөрү, мүнөзү. Пайгамбар алейхиссалату вассалам да сахабалар менен мамиле кылууда, аялдар менен мамиле кылууда, балдар менен мамиле кылууда ошолордун деңгээлин, мүмкүнчүлүгүн, шыктарын, адамдын акыбалдарын караганда, алсыз жерлерин караган. Алсыз адамга белки күчтүүгө жүктөгөн эмес. Күчтүүгө жүктөгөндү алсыз адамга жүктөгөн эмес. Аялга жүктөгөндү эркекке жүктөгөн эмес. Балага жүктөгөндү кызга жүктөгөн эмес. Мисалы, күндөрдүн биринде бул Муслимде келген хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам Саад ибн Муазга Йеменге башчы кылып жөнөтөт да. Башчы кылып. Аны көргөн Абу Дар Гафари деген сахаба келет Аллахтын элчисине. О Аллахтын элчиси, сиз ушул Саад ибн Муазды ушул жака элчи кылып коюпсуз. Мени деле бир ушундай бир кызматка коюңуз деп суранып келет да. Караңыз эми пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне дейт ага? Аны биринчиден ушинтип далына таптап, өзүнө жакын тутуп, кучактап мындайча айтканда айтат да: "Эй Абазар" дейт. Абазардын атасы. "Сен чындыгында алсызсың" дейт. "Сен чындыгында алсызсың бул нерседе. Ва иннаха аманатун" бул бийликке барып ошол жерге туруш бул чоң аманат. "Ва иннаха яумал кыяма хизюн ва надама" эгерде ошол аманатты так аткара албаса, кыямат кайымында адам кордукта болот, өкүнүчтө болот. Тек гана ким ушуну өзүнүн акысы менен так аткарган болбосо гана деп. Караңыздар, биринчиден Алла сахабаны кучактап өзүнө жакын адам экенин көргөздү пайгамбар алейхиссалату вассалам. Сразу орой каккан жок. Экинчиден анын дагы мүнөздү айтты. Сен бул нерсени көтөрө албайсың. Эмнеге? Себеби бул чоң аманат, чоң жоопкерчилик. Сенде андай мүмкүнчүлүк жок дегендей ишарат кылды да пайгамбар алейхиссалату вассалам. Бирөөнү даярдасам, анда бир мүнөздөр бар, бир мүмкүнчүлүктөр бар дегендей. Мына ошондой учурлар болгон. Баардыгын эле келген, баардыгын бирдей мамиле кыла берген эмес. Ошон үчүн ата-энелер дайыма билиш керек. Адамдар өзү чоңойсо деле бирдей болбойт. Бири аз сүйлөйт, бири көп сүйлөйт, бири жайдар, бири түнт болот, бири бирдей эмес мүнөздө. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Бухари Муслимде хадисте келгендей: "Аннасу маадин камаадини захаб вал фидда" адамдар жердин алдындагы кендердей дейт. Бири алтын болсо, бири күмүш, бири жес, бири алюминий деп кой, бири темир. Ошондой адамдардын бири мисалы бат ачылат, бири көпкө кек сактайт. А балдардан деле караңыз, 4 балаңыз 4 башка мүнөздө болот. Анан баардыгына бирдей эле мамиле кыла берген болсо, Алла сактасын, тарбиядагы проблема чечпей эле сиз проблеманы көбөйтөсүз. Анан ошонун натыйжасынан баягы бала чоңоет, кыз чоңоет, анан ата-энени жалап калат. Ачылып балабыз менен сүйлөшө албайбыз. Кызым мага ачылып эч нерсе айтпайт, балам мага айтпайт деп. Кантип айтат сага анан? Сен жашында эле талкалаган болсоң. Бул деген сөз пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалар менен мамиле кылганда бир проблема болсо деле аларда баардыгын бир эле жол менен чечип берген эмес да. Кээ бир үйлөрдө аталар только сөгүнүп урушкандан башка эч нерсе билбейт. Кээ бир үйлөрдө ата-энелер тел гана оозунан жаман сөз гана чыгат. Урушат, кагат, силкийт, шылдыңдайт же басынтат, ушундай сөз да. Оозунан бир балдар коркот, акыры барып кылбай эле коеюнчу дейт да. Мен кылсам деле эч нерсе жакпайт, жакшы сөз укпайм, только негатив, кемчилик дейт дагы. Ал адам ачылбайт. Неге? Себеби ошибкадан коркот да. А эгерде атасы, энеси көтөрмөлөп, мына ушундай ката кылуу менен сен оңолосуң, кыла бер деп аз болсо да ошол амалына ыраазы болсо, ал балада көкүрөгүндө дагы ишенич пайда болот. Дагы күч пайда болот, энергия пайда болот. Мен ата-энем колдойт турбай деп, анан акыр барып оюн айтат, бир жакшы иштерди кылып көрүүгө шыктанат, кызыгат. Ал эми ар нерседе кагып, силкип, жемелеп, кемчилигин айтып отурса, ыраазы болбой турса, кылбайт, болду. Балким ал баладагы же кызда жакшы бир мүмкүнчүлүктөр жабылып калат. Кыскасы бул бөлүмдө ушуну түшүнүш керек. Сиз балдарыңыздын акыбалын жакшылап билиңиз. Алардын ката кылса да кантип кайтара турган жолду да билиңиз. Балдардын көзүнчө же эжесинин көзүнчө сиңдини, сиңдисинин көзүнчө эжесин, агасынын көзүнчө инисин, инисинин көзүнчө агасын урушуп ката кетирсе, ошентип алардын көзүнчө айыптап тарбиядагы туура эмес мамилелер. Антип ойлоңуз, мен ата-энесим кандай айтсам жарашат. Ал да уялат, ал да тартынат, ал дагы арданат. Агасынын көзүнчө, балким инисинин көзүнчө. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларда адамдарды кайтарганда баардыгын бирдей кайтарып, бирдей адамдардын көзүнчө кайтарган эмес. Бирин жеке чакырган, бирин болсо бир аз тарынып, аны менен сүйлөшпөй турган, бирин болсо
мындай жеңил ката болсо акырын үстүртөн айтып койгон. Бирин болсо такыр эле ката кылып атса деле ал адамга айтпастан жалпы эле айтып койгон. Жалпы эле ушундай каталар болсо сак болуш керек дегендей. Ошону ката кылган адам өзү эле түшүнүп алган. Мына ошондой ата эне үйдө отурганда, кээде дастаркондо жалпылап айта турган нерселер бар. Аны түшүнүп алат акырын. Анан же болбосо көзөмөлдөп ошол ката өзгөрдү, оңолду деп акырын дагы кийинки кадамдарга өтө бериш керек. Кыскасы, бул бөлүмдө ата эне балдардын акыбалын билип, өзү мисал болуш керек деген сөз да. Вакыян ошо абалды түшүнүш керек. Мындай бир кыялда эмес да. Эски түшүнүк деп биз ушундай эле чоңойгонбуз, биз ушундай эле болгонбузбу. Мына мен ушундайга жетип калдым, келип калдым. Силер деле ушундай болушуңар керек деп. Ал заманда балким кыйынчылыкта адамдар башкача болот. Токчулукта адамдар башкача болот. Жокчулукта башкача болот, мүмкүнчүлүктө башкача болот. Ошон үчүн өздөрүнө салыштырып, өзүнүн опыт тажрыйбасына салып алып, ошо менен өкүм берип, өзүнүн деңгээлинде аткара албай калса, нааразы болуп, ошонун баардыгы туура эмес. Балдардын акыбалын, мүмкүнчүлүктөрүн, возрасттарын, деңгээлдерин, даражаларын, мүнөздөрүн бүт ата эне акырын изучать этип, карап, анан ошого жараша мамиле кылыш керек. Антпесе тарбияда балдарын жоготуп алат. Жоготуп алган ошол да. Балдар алыстап кетиши, оюн айта албашы, катадан коркушу, ата энеге жакын болбой калышы, сырын башкага айтышы кызы, баласы башкага айтышы. Ошонун баары катадагы, тарбиядагы фашаль деп каталар. Андан кийинки кадам тарбиядагы туура эмес мамилелердин бири. Ата эне балдар менен ачуусу келгенде, муну буга чейинки негиздерде да айтканбыз. Буда да керек практикалык жолдо. Себеби ушул нерседе адам ачуу келгенде эле оозуна келе калат. Каргап, сөгүп, туура эмес сөздөрдү, балээ сөздөрдү, кесир сөздөрдү сүйлөөдөн оолак болуш керек. Эмнеге дегенде, ата эненин оозунда айткан сөзүн балээге байланат. Жаман сөз сүйлөйдү, ошол нерсе болот. Бул деген сөз балдарына каршы дуа кылбоо, каргыш айтпоо, жаман сөздөрдү оозуна алып сүйлөө. Ушул нерсе бул өтө туура эмес нерсе. Кээ бир жакшы үй бүлөлөрдө балдарына ачууланса да, Кудайым сени туура жолго салып калгыр, түз жолдо болуп калгыр деп каргайт экен да. Өзүм көрдүм ушуну, ачуу келгенде ушул сөз чыгат экен, түз жолдо түшүп калгыр. Анан жанагындай өлүп кар, жерге кир, жашаба, тияк бияк мындай деген сөздөр Аллах сактасын, эмне деген сөз? Пайгамбарларды бизге Аллах Таалам үлгү катары жөнөткөн да. Ошолорду Куранда үлгү катары бизге эскерген. Мына ошолордун ар бирлеринин дуалары бар. Биздин көзүбүз кубана турган балдардан кыла көр. О Аллахым, жакшылыкка башчы кыла көр. Ошон үчүн дуа кылууда только жакшы дуа кылыңыз. Аларга каршы дуа кылбаңыз. Үч түрлүү адам дуасы сразу автомат түрдө кабыл болот. Ошонун бири ата энеси балдарына кылган дуасы. Зулумга чеккен адамдын дуасы кандай бат кабыл болгондой эле ата эненин дагы балдарына кылган дуасы кабыл болот. Өкүнүп каласыз. Кээ бирөө кесир сүйлөп алат да. Кесир деген билесиздер, бале сөздөр сүйлөп алат. Мындай баланын мага кереги жок, мындай деп Аллах сактасын. Ошол бале менен адам сыналып калышы мүмкүн. Ошон үчүн оозтон жакшы сөздү сүйлөп, ачууңуз келсе да жакшы сөз сүйлөңүз. Оңолууну, түздөлүүнү, хидаятка түшүшүн, иманда жүрүшүн. Ошондо жакшы натыйжа берет. Анан дайыма бул дагы проблема да. Эмнеге бул бөлүмдү проблеманы чечүү жагына койду? Аларга жакшы дуа кылуу деген. Себеби сиз канча тарбия бербесеңиз дагы, бирок жүрөгүңүздү Аллахка байлап, ага таянып, Кудайдан жалбарып суранбасаңыз, алардын жүрөгү түз жолго түшүнө. Анда чоң негизди калтырган болосуз. Чоң проблеманы чечүүдөгү негизги бир сырды калтырган болосуз. Ошон үчүн канча себептерди аткарып, практикалык жолдо аткарсаңыз да, оозуңуздан аларга жакшы дуаны калтырбаңыз. Намазыңызда, дуаңызда, жалбарышыңызда калтырбаңыз. Мен деген пайгамбарлар ушунча опыт тажрыйбасы менен Аллах Таалам аларды тандаса да, балдарына, урпактарына дуа кылууну таштаган эмес. Мен пайгамбармын, мен жакшы болсом урпагым жакшы болот деген эмес. Мына Ибрахим пайгамбар. Ибрахим айтты дейт: "О Роббим, бул өлкөмдү, жеримди тынчтык кыла көр. Менин балдарымды, урпактарымды ушул буттарга сыйынуудан сактай көр. Менин балдарымды намаз окугандардан кыла көр" деп көп дуалар. Ошон үчүн балдарга дуа кылуудан, аларга хидаят тилөөдөн ата эне жалкоолук кылбаш керек, унутпаш керек. Сиздер билесиздерби, мына дүйнөгө атак даңкы чыккан, белгилүү, Курандан кийинки эле эң туура китеп деп саналган Имам Бухаринин ушул аалым, кандай аалым, кыямат кайымга чейин мына хадистерди топтомун таркалып,
не деген ийгиликке жетти, Аллах таалам ырайымына бөлөсүн. Ушул алым кичинекейинде көз көрбөй калган. Өмүр баян окусаңыздар билесиздер. Же вообще көрбөчү, экөөнүн бирөө. Анан кийин энеси жалынып жалбарып ыйлап дуа кыла берген. Тахажжүдүндө, намазында дуа кылса эле баласына дуа кылууну унуткан эмес. Аллахым ушунун көзүн көргөзө көр. Ушул баламды алым кылам. Ушул баламды үммөткө пайда болсо экен деп ошентип тилек кылган экен да. Ошентип ыйлап дуа кыла берип, бул баласы кайра көзү көрүп калган. Бул Алла тааламдын эми бир кереметтери да адамдар. Энесинин дуасы менен баласынын көзү көрүп кайрадан ошентип илим жолуна түшүп, үммөттүн алымы болгон мына. Өмүр баянын окусаңыздар. Муну эмнеге айтып атабыз эми? Алхамдулилля, балдарда анча-мынча кемчилик болот, тияк-бияк. Аларга жанатип себептерди аткарып колдон келишинче аракет жасап, ата-эне үмүттү өчүрбөй, көп дуа кыла бериңиз. Менин балам ушундай болду, ушинтип калды деп үмүттү үзбөңүз. Үмүт үзбөңүз. Жанагы жалган сөз, эки тоо жолукту же жылдыз ишенем, адам өзгөрдү ишенбейм деген бул туура эмес, шайтан сөзү. Адам пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте ачык айтып атат. Жумшактык жумшак кылуу менен келет. Сабырдуулук сабырдык кылуу менен келет. Илим алуу менен келет. Бул эмнеге? Муну далалат адам өзгөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Оңолом деген адам оңолот. Анан мен ушундаймын, катып калган болду, оңолбойм десе оңолбойт. Балдарым оңолот деп үмүт кылсаңыз оңолот. Себептерин аткарасыз, дуа кылыңыз. Иншалла бул Алла тааламдын колунда. Кийинки бөлүктө балдарды дагы тарбияладагы проблемалар, анын чечүү жолдорунун дагы бир бөлүгү. Бул бөлүмдө ата-эне түшүнүш керек. Балдар менин бир бөлүгүм. Балдар менин бир сүрөтүм. Балдарым бул менин, мындайча ксерокопияны билесиздер го? Ксерокопия эмне оригиналы бар? Ошону басса чыгат копиясы. Болду, ушундай бир бөлүгүм деп. Бул деген эмнени билдирет? Үйдө сен кандай болсоң, ошону копия кылат балдарың деген сөз. Сенин бир ал башкача болуп келип калбайт деген сөз. Башка жактан мүнөздү урдубайт. Ошо мүнөздү да сенен урдайт, сөздү да сенен урдайт, жүргөн турганың жугат деген сөз балдар. Балдарга көп сөз эмес, алар көп көрөт. Көп туурайт. Өзүң оңол болсоң, балдарың деле оңолбойт деген сөз. Аллах таалам Рад сүрөсүнүн 11-аятында Инна Аллаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах таалам бир коомду өзгөртпөйт, качан ал коом өзүн өзгөртмөйүнчө деп. Анан ата-эне түшүнүш керек. Мен өзүм өзгөрмөйүнчө балдарым өзгөрбөйт. Сөзүм талаада, балдарым башка бир жакта талаада болбойт андай. Силер кыла бергиле, мен кылбайм. Бул туура эмес, мен үчүн туура деп же мен чалым чеге берем, силер чекпегиле. Силер сонун болгула, мен жаман боло берейин. Андай тарбия өтпөйт эч жок. Ата-эне үлгү болуш керек. Ата-эне өзү жаман үлгү болсо, өзү жакшылыкка умтулбаса, жамандыкты таштоодон аракет кылбаса, кантип анан балдарга жуксун жакшы тарбия. Бул Аллах сактасын, туугандар, кээде ойлойт, бул жаза катары да болот ата-энеге. Ошол өзүң амал кылбагандыктан, амал кылбаган балдар келет сага. Өзүң жаман болсоң, ошондой жаман болгон балдар келет. Ошондой балдар пайда болот. Ошон үчүн ата-эне өзү үлгү болуш керек. Каалайсызбы балдардан жакшылыкта болушун, элпек болушун, сени уга турган болушун, сойлих болушун, Кудайдын буйруктарын тез шамдагай, тез тиярдап коюп аткарышты каалайсызбы? Сен өзүң биринчи Кудайдын буйруктарын аткарууга тез тияр бол. Тез аткаруучу бол. Бош болбо. Анан ата-эне өзү орой болсо, балдардан жумшактыкты талап кылып эле койсун. Ата-эне өзү жалкоо болсо, өзү балдардыктан. Ошон үчүн өзүндө сөздөн мурун, сөздө керек, бирок өзү үлгү болуш керек. Чымчык уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген чын да. Уядан эмнени көргөн, балдардагы үй бүлөдөн эмнени көргөн, ошону алат. Эң жаманы мындан да жаманы. Ата-эне айтып, өзү ошону аткарбай каршысын кылып аткан болсо, бул аябай айбатын кетирип, терс таасир берет балдарга. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам караңыздар, үйүңөрдө намаз окугула деген, кабырдай кылып албагыла деген, билесиздерби? Мына ушуну көрүп балдар дагы үлгү алат. Кээ биле билбейт ата-энеси намаз окуганын, көрбөйт. Эркектерге жана сүннөт намазды үйдөн окуш керек да. Жана намазга үйдө окушкону балдарды көзөмөлдөп, карап чогуу. Үлгү катар жакшылыктарды керек көргөзүш керек. Жана жетимдер үйүнө барасыздар, кайрымдуулук кыласыздар, ошол жерге жаныңызга балаңызды алып алыңыз. Сиздин жакшылык иштериңизди көрсүн, жакшы мамилелериңизди көрсүн, үлгү катар. Каяктагы бир жаман кылыктарыңызды көргөзбөңүз. Үйдөгү ата-эненин ушкандарын бүт туура эмес нерселер деп балдар көрсө, мунун баардыгы проблема чечилбей эле кайра күчөйт, Аллах сактасын. Сиздин сөзүңүз өтпөй калат. Оңдойм деп эле бузасыз. Ошон үчүн үлгү болуш керек. Кайсы шейхтен уктум, Шейх Хамад Атик жаңылбасам. Ошо айтат,
араб өлкөлөрүндө билесиздер жана мусташар деп коет, ар кандай ушундай бир кризисный центр деп коебу. Ар бир үйдө проблема чыгып калса алар барышат экен. Барып мен ушундай болуп атат, аялым менен же балам менен же келиним менен дейли. Анан ошол жерден совет алып, аларга багыт берип, акыбалын сурап, практикалык жолдорду айтып берет окшойт. Анан бир адам келиптир, жалап калып. Мен ушул балам аябай бейбаш, анан адамдарга душмандык кыла берет. Бирөөнүн машинасын бүлдүрөт, бирөөнүн баласын сабап салат, бирөөнүн айнегин сындырып салат, бирөөнүн тепкилеп салат. Ушундай сыяктуу да кыскасы. Бүгүн эле тигин больницасын бүтүрүп келсем, кайра келип дагы бирөө келип атат үйгө дегендей да. Эмне кылам дептир. Анан алар сразу сурапты, сиз өзүңүз кандайсыз үйдө деп сураса, мындай кайсалактап жакшы жооп бере албайт дейт да. Анан аялынан сураптыр. Сурасам аял ачык айттыр, атабыз үйдө зөөкүр дептир. Зөөкүр балабыздан кичине эле ката кылса, башынан баштап бутуна чейин сабайт дептир да. Мана деп тигилер айтыптыр. Мына атасы өзү ушундайга даярдап аткан турбай депчи. Мындайча айтканда, субханалла, мындай тарбиялайм деп ала ойлогонду, коркутуп уруп коюп койсом эле балам коркот да ошо менен жоош жакшы жүрүп калат деген. Ал ичинде жанагы кекти, душманчылыкты, корсуздукту, оройлукту, жанагындай бир Аллах сактасын бир зөөкүрлүктү атасынан бүт ичине сиңирип туруп анан барып көчөдөн чыгарат экен да кайрачы. Кайра үйүнө келет, атасынан таяк жейт, кайра барып көчөдөн чыгарат экен да. Эми бул окуя эмне айтайын? Натыйжасы эмне болду? Натыйжасы атасы кандай зөөкүр болсо, баласы деле ошондой зөөкүр болду. Анан элестетиңиздер, жанагыдай үй бүлөлөрдө чыңыртып аялын уруп аткандар, Аллах сактасын үйүндө уруш жаңжал болуп аткандар, кол көтөрүп аткандар, кыйкырык бакырык болгондор, сөгүнгөндөр интернетте чыгып атпайбы? Аллах сактасын кандай конфликттер. Аны көргөн бала кандай чоңойт? Ошону көргөн баласы кантип атасына кийин жүрөгүндө бир сезим калат. Ошонун бардыгы ана үйдөгү болгон жаман кылык жоруктун бардыгы копиядай болуп балага калат. Копиядай болуп калбаса дагы жүрөгүндө так болуп калат. Анан ошонун негизинен келип айбаты кетет дагы. Атадан бала алыстап, энеден кыз алыстап, ошентип тарбия дагы ишке ашпайт туура. Аллах таалам бардыгыбызга ушундай сөз насип кылсын, ал сөз менен бейишке жакындай турган, ушундай амал насип кылсын, ал амал менен бейишке жакындап, Аллах тааламдын ыраазылыгына жакындай турган, ушундай сөздөн, ушундай амалдан сактасын. Аны менен тозокко жакындап, Аллах тааламдын каарына жакындай турган